көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүп коргоган чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү берүүбүздө дагы биз мына улуу эпосубуз Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилегенибизге 25 жыл толуп отурат. Өткөн берүүлөрүбүздө ушул 1000 жылдык өткөндөн бери хронология түзүп келген белгилүү жазуучу, публицист Муса Сапаев агай менен маектешкенбиз. Бүгүн ошол маегибизди уланталы деп чечтик. 26 июнь күнү 1992 жылы ушул Манастын 1000 жылдыгын белгилөө боюнча алгачкы токтом чыкканына дагы бүгүн 28 жыл болуптур. Мына ушул боюнча Мусаке атайын баягы өзүнүн архивтерин казып, ошол боюнча чогулткан материалдарынын баарын алып даярданып келип отурат. Мусаке, куш келипсиз анда биздин студиябызга. Ошол указдын чыкканына дагы алгачкы президенттин ушу Манастын 1000 жылдыгын белгилөө боюнча указына 28 жыл болуптур. Ушул указ кандай болуп чыккан, эмне болгон, кимдер ошол юбилейлик комиссияга кирген, уюштуруу тобуна кимдер кирген, ошолор боюнча биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Себеби мынакей 4 теле берүү кетти. Биздин көрөрмандарыбыз телефон чалып, сизге да чалып, бизге да чалып, ушул боюнча бир жакшы нерселерди эсибизге салып атасыздар. Ушул жөнүндө дагы кеңирирээк айтып берсеңиздер деген дагы суроо талаптар болуп атат. Бүгүнкү берүүбүздө дагы мен ойлойм ушул суроолорго дагы жооп бере кетебиз деп. Куш келипсиз, анда кеп сизде. Эми улуу бабабыз Манастын 1000 жылдыгын майрамдоо бул кыргыз элинин ошол алмыстактан бери келаткан тарыхында дагы, эгемендүү тарыхында дагы бир өтө чоң залкар окуя болгон да. Эми айтылат, баардыгы сөздөн башталат деп. Мындай залкар окуяга чечим кабыл алыш абдан кыйын да. Ошо чечимди кабыл алып, анан кийин буйрук берилгенден кийин кыймыл башталат да. Мына ошол окуяга мына ушул 26 июнда туп-туура 28 жыл толот. Муну албетте биз белгилеп коюшубуз керек, бул бизге парз. Эми мен архивимди карап, ушу демилге кандайча башталган деген нерсенин үстүнөн иштедим. Биринчи башталганда баягы 1990 жылдын 15 декабрында мына могул Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө биринчи декларация кабыл алынат да. Эми бул декларация Кыргыз элинде ушундай укмуштай шыктанууну жараткан да. Ушу эске түшүрүшүп, бизди байыркы доорлордо калмактардын, манжулардын, Кокон хандыгы башка ошол бүт эске түшүрүшүп, мына эгемендүүлүк деп эл ушул эгемендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алынган, ошо темасы эле элге жетиштүү болгон, анын эмне жазылганына көңүл бөлгөн эмес. Мына мен өз башынан өткөргөн ошол улуу күндөрдү, даңгазалуу күндөрдү ушундай элибиз кубанып, айылдарда түлөп өткөргөнгө чейин барышкан. Айрыкча айыл эли, тоо эли укмуштай ушундай толкунданган да. Анан ошонун күбөсү катары абдан жакшынакай билем. Биринчи эле анан кийин эл айткан да. Мына ушул мекенди, ушул тарыхты, ушул күнгө биз Манас менен жетип келдик. Биз Манас десек кыргызды түшүнөбүз, кыргыз десек Манасты түшүнөбүз. Бая Майковский айткан го, Ленин десек партияны түшүнөбүз, партия десек Ленинди түшүнөбүз деп. Мына ошондой кылышып, анан кийин эл мындай деген. Биринчи ушул эгемендүүлүктүн биринчи башталышыны
Манаска түлөп өткөрүүдөн баштайлы. Ашын берели деген. Көкөтайдын ашы сыяктуу. Эми Манастын ашы берилбей калган деп да айтып жүрүшөт. Анан ошону эл билет экен да. Манастын ашы берилбей калган. Ушул ашты беришибиз керек. Анан каерде беришибиз керек деп бар жерде айтып, таласта айтып, ушундай эме болгон. Анан Аскар Акаевичка официалдуу түрдө айтылганы 1991 жылдын 23 мартында Кыргызстандын көрүнүктүү жазуучулары менен чыгармачыл инсандары менен Аскар Акаевичтин жолугушуусу болот экен. Ал материал менин колумда бар мына. Руханий маданиятсыз прогресс жок деген. Бул илгери дасторкондой чыкчу да материалдар. Моундай узун болуп чыккан. Анан ушунда мына могул адамдар менен жолугушат да Аскар Акаевич. Сүйүнбай Эралиев, Темиркул Үмөталиев, Насиридин Байтемиров, Жунай Мавлянов, Шүкүрбек Бейшеналиев, Кеңешбек Асаналиев, Бексултан Жакиев, Асанбек Стамов, Муса Жангазиев, Жалил Садыков, Түгөлбай Сыдыкбеков, Омар Султанов, Кеңеш Жусупов, Александр Иванов. Көрдүңүзбү? Кандай кыргыздын баягы залкарлары. Төртөө эле көзү бар, калгандардын баары көз өтүп кетти да чынында. Анан бул жолугушуунун мааниси мындай болгон. Бул жерде Аскар Акаевич ошол адамдардан баягы кеңеш сураган. 5 ай өткөндөн кийин келип атпайбы? 5 айда толо элек президент болгондон. 27 октябрда президент болгон да 5 ай боло элек келип, аксакалдар сиздерден пата алганы келдим. Акыл насаатыңыздарды айтыңыздар деп анан чыгып, анан булар бардыгы сүйлөшкөндө, ошондо анан кийин официалдуу түрдө Аскар Акаевичке айтышат. Ошол Манастын мааракесин өткөрөлү. Жылы жөнүндө эч ким айтпайт. Ушундай бир иш чарасын өткөрөлү жакшынакай. Ошо элибизге дух берели, рух берели, анан кийин жылалы деп. Анан кийинки көтөрүлүшүн өткөндө да сөз кылдык. 1992 жылдын 4-июнунда Кыргызстан мамлекеттик университетинде Аскар Акаевич профессордук окутуучулук состав менен Бишкек шаарындагы бардык жогорку окуу жайларды. Анан ошондо жанагы Швейцария идеясын айтканда, анан ал окурман окумуштуулар кандай эмнеге негиздейсиз дегенде, мен негиздеген эле Манастын биз урпагыбыз, бизде Манастын духу бар, руху бар деп ошол сөздү айтып туруп, анан ошодон болгону 22 гана күн өткөндөн кийин Аскар Акаевич мына могул указын чыгарат. 22 күн өткөндөн кийин Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жанага даярданды. Указ президента Республики Кыргызстан о подготовке и проведении тысячелетия эпоса Манас. Эми бул жерде аябай сонун жазылган, бул мындай көлөмдүү эмес. Анан бул жерде эми материалды окуп отуруштун кереги жок, 5 программа киргизилген да. Биринчи программасы Манас күмбөзү комплекси деп аталат биринчи. Анан экинчиси Манас айылы, бул борбордук программа бул, Манас айылы тарыхый этнографиялык комплекси. Бул жерде айыл Манас деп жазылыптыр. Ал эми үчүнчүсү Мурас. Мурас ишкер долбоору. Анан төртүнчүсү көп сөз болбойт, эс долбоору деген болгон. Эс долбоору. Бул эс долбоорунун ичине жанагы Манасты пропагандалоо, окутуу, элге жайылтуу, анан кийин жанагы улуттук идеологияга кабыл алуу, ошонун ичине Манасты киргизүү, ушул маселелер эс программасы болгон. Анан бешинчиси Великий шелковый путь диалога деген улуу жибек жолу программасы, ушул 5 программаны киргизет экен да. Указга кирген 5 программанын негизинен булар аткарылды да. Манастын 1000 жылдыгы белгиленди. Анын алкагында Мурас долбоору иштеп, Манас 1000 дирекциясы ачылды. Ошол дирекциянын алдында жанагы
эс эмеси дагы ошол жерде болду. Анан Манас Ордо комплексин түзүү, күмбөздү бак эметүү боюнча ошол жерде имараттар салынды. Бул жерде Манас айылы салынды. Демек мынау указда көрсөтүлгөн программа толугу менен ишке ашты десек болот да. Мында бир кызык жери бар, Темирбек мырза. Бул жерде Манас күмбөзү комплекси деп аталат да. Бул мындай болгон. Муну бая Таласта Манас күмбөзү бар го. Ооба. Муну зыяраттык борбор кылабыз деген идея ушундай болгон экен да. Мына азыр бизде ушул күндүн көзү менен карасаң, мен үчүн мисалы туура болгон деп эсептейм да. Себеби дегенде азыр бизде 3000ден ашык мечиттер бар, туура. 2000ден ашык намазкана бар, 80ден ашык окуу жайлар бар. 130-140 миңдей адам бизде барып ажы болуп келишти, мусулман. Мындайча айтканда ошол жерге барышып, зиярат кылып, ошол жерде Куран окуп, колунан келсе түлөө өткөрүп, курмандык чалып келе турган борбор болуш керек деген идея болгон экен биринчи. Анан кийин биз бул светтик мамлекетпиз. Биздин конституцияда светтик деп жазылган деп маселе көтөрүлүшүп, анан кийин ал теманы кийин Манас Ордо деп аталып кетет да. Анан Манас Ордо тарыхый этнографиялык комплекси деп аталат. Ооба, тарыхый этнографиялык комплекси деп аталат. Анан айта кете турганы, жанагы Улуу Жибек жолу деген программаны бул жерге киргизген да туура болгон. Себеби эгер биз Манастын жүрүштөрүнө назар сала турган болсок, бүт Улуу Жибек жолу менен кетет. Манастын кыймылы Улуу Жибек жолу менен кетет. Ошону бул жерде туура эске алган. Анан Аскар Акаевич өзү да айткан, биз бул указды даярдаганда дүйнөлүк тажрыйбаны эске алдык. Мына эпикалык ушундай ысымдарды, тарыхый нерселерди даңгазалоонун мына Европада, Испания, Италия, Франция, Англияда укмуштай күчтүү традициясы бар да. Америкада дөнөгө отурат, Японияда. Мына ошолор ушундай экен да. Ушундай болуп ушул жерден кеткен да. Анан улуттук комиссия түзүлгөн. Ошол эле указдын менен кошо улуттук комиссиянын дагы составы бекитилген указ менен жанагы. Ошол составка кимдер кирди экен? Ошону мен азыр окуп берейин деп атам. Состав Национального организационного комитета по подготовке и проведению тысячелетий эпоса Манаса. Чыңгышев Турсун, премьер-министр Республики Кыргызстан, председатель Национального комитета. Эркебаев Абдыган Эркебаевич, вице-премьер-министр Республики Кыргызстан, заместитель председателя Национального комитета. Койчуев Турар, вице-президент Академии наук Республики Кыргызстан, заместитель председателя Национального комитета. Шаршембаев М.С., заведующий отделом социально-культурных учреждений аппарата правительства Республики Кыргызстан, ответственный секретарь Национального комитета. Шаршембаев. Шаршембаев Мецова. Члены комитета. Абакиров О., глава государственной администрации города Бишкека. Айтматов Чингис Турекулович, председатель Союза писателей Республики Кыргызстан. Айтматов Илгиз Турекулович, президент Академии наук Республики Кыргызстан. Ахматалиев Абдуллажан, директор Института литературы и искусства Академии наук Республики Кыргызстан, доктор филологических наук. Аширалиев Кемал, глава государственной администрации Нарынской области. Герцен Теодор, художник, бул көз тирүү болгон экен ошол кезде. Жок, бул баласы Теодор Теодорович. Теодорович, баласы. Жакиев Бексултан, писатель, государственный советник президента Республики Кыргызстан. Жакшылыков Асан, первый секретарь Союза писателей Республики Кыргызстан. Жакыпбеков Ашим, главный редактор еженедельника Кыргызстан маданияты. Жумагулов Апас, глава государственной администрации Чуйской области. Йордан Андрей Андреевич, министр торговли и материальных ресурсов Республики Кыргызстан.
Карасаев Хусейн, профессор. Кыдырбаева Раиса, ооба, Раиса. заведующий отделом Института литературы и искусства Академии наук Республики Кыргызстан, член-корреспондент Академии наук Республики Кыргызстан. Муралиев Амангелди Мурсадыкович, министр экономики и финансов Республики Кыргызстан. Назарматов Даниил Мукашевич, министр культуры Республики Кыргызстан. Осмонов Бекмамат, глава государственной администрации Жалалабадской области. Саадамбеков Джумагул, глава государственной администрации Иркутской области. Садыков Джалил, драматург, председатель Национального фонда предпринимательства Республики Кыргызстан. Жалил Мырза ишкерлерди башкарган экен да. Сарголов Дастан Исламович, глава государственной администрации Таласской области. Сыдыков Батыралы, глава государственной администрации Ошской области. Сыдыкбеков Түгелбаев, академик, народный писатель Республики Кыргызстан. Турсуналиев Эстебес, акын-импровизатор. Усенбаев Кушвак, профессор, доктор исторических наук. Тойчебеков Юрсулан Жуманович, председатель общества Манасата. Убыкеев Мелис, кинорежиссер. Шамшиев Болот Төлөнович, кинорежиссер. Акеев Төлөмүш, кинорежиссер. Абакиров Эмил, председатель Совет Федерации профсоюзов. Мына ушундай абдан салмактуу комиссия түзүлгөн экен да. Өзү негизи чынында эле мына бүт областтардын губернаторлору, анан белгилүү биздеги жазуучулар, Түгөлбай Аксакал баш болгон, Чыңгыз Агай баш болгон, кинонун баягы метрлери, чоң режиссерлордун бардыгы кирген экен. Эми режиссерлордон бизде Вселенная Манасы деп Мелис Убыкеев тарткан, Болот Шамшиев Саякбайды баягы Манасчы деген фильмин 63-жылы дипломдук иш катары тартып эметкен. Кийин Манас миң белгиленгенде ошол Оюн Зооктун режиссеру болуп, жетекчиси болуп жүрдү да Болот Шамшиев. Бул адамдардын бардыгы тең эле ушул Манаска өздөрүнүн салымын кошконун биз билебиз. Булардын ичинде Бексултан Жакиев кийин Кыргыз Республикасынын баатыры болбоду. Манас бул Саякбайлардын вариантын баягы компиляция кылып, баягы хронологиялык түрдө окуучулар үчүн хрестоматиялык окуу китебин чыгаргандыгы үчүн да баатыр намын алды. Бүгүнкү күндө дагы бул байкебиз ошол Манас боюнча өзүнүн билген баягы акылын айтып келүүдө. Даңазалап келүүдө. Анан эми 92-жылы бул указ чыгат. Анан эми буга акча керек да, финансировать этиш керек да. Анан ошо финансы маселеси жылдын аягына чейин чечилип, анан кийин 93-жылдын 20-февралында Кыргызстандын өкмөтүндө, анан жанагы Чыңгышевдин жетекчилигинде бүт баягы азыркы комиссиянын составы, бардык министрлер, депутаттар, ушу кыскасы Кыргызстандагы баш көрүнгөн адамдардын бардыгы чогулуп, анан биринчи эме өтөт. Жыйын өтөт. Жыйын өтөт ушуну эме кылып, анан ошол 3 жылга 30 миллион сом бөлүнүп, 30 миллион. Ошонун белгилүү бөлүгү тийип, анан ошол жерден башталат экен. Мына мындай делет да, Манас миң мамлекеттик дирекциясына Кыргыз элинин Манас эпосуна байланышкан рухий жана материалдык мурастарынын эзелтен берки байманасын кайра жаратуу боюнча төмөнгүдөй ишкер долбоорлорду уюштурууну жана турмушка ашырууну тапшыруу, камсыз кылуу тапшырылсын дейт. Талас областында Кыргыз улутунун рухий жаккан бир кишинин борбору
жана көз каранды эместигинин символу болууга чакырган Манастын күмбөзү деген кыргыз улуттук тарыхый маданий комплексин түзүү. Бишкек шаарынын чет жакаларында бүткүл элдик оюн зоок өткөрүүчү эл аралык майрамдарды жана фестивалдарды өткөрө турган, чет элдик меймандарды жана туристтик топторду кабыл алуучу салтанатка айланган жер катары Манас айылы этнографиялык комплексин түзүү. Республикада болгон бардык массалык маалымат каражаттарынын илимдин, маданияттын жана элге билим берүүнүн кыргыз эли жөнүндө объективдүү тарыхый чындыкты калыбына келтирүүдө күч аракетти бириктирген бирдиктүү ЭС илимий үгүт насаат координациялык органын түзүү жана ЭС долбоору. Областтык жана Бишкек шаардык мамлекеттик акимдиктерине ошол Манастын 1000 жылдыгын колдоо боюнча иш-чараларды колдоо жана пропаганда боюнча иш-чараларды өткөзүү. Бишкек шаардык жана Чүй областтык мамлекеттик акимдиктерине 1 айлык мөөнөттө Манас айылы жана ЭС ишкердүү долбооруна өндүрүштүк жайларын, жер участкаларын, анын ичинде Манас айылы этнографиялык музейин куруу үчүн участкасын бөлүү жөнүндөгү маселе 1 айлык мөөнөттө чечүү тапшырылсын дейт. Мына ошондой абдан эме кылып, ошондон анкин жанагы Манасмин мамлекеттик дирекциясынын генералдык директору Шаршеев Шеримбек ошондон бекитилет экен да. Анан кийин экинчи ошол мамлекеттик чоң жыйын, экинчи жыйын азыр мен табам. 1992 жылдын майдын башталышында экинчи чоң жыйын болот экен. Мына ошол экинчи чоң жыйындын иши боюнча ал кезде Ашим Жакыпбеков ошол жанагы Манас генералдык дирекциясынын кызматкери болуп ошол жерде иштеп калат экен дагы. Анан гезиттин дагы редактору катары мына моундай ошол жанагы жыйын боюнча чоң баягы өзүнүн репортажын жарыялаганда ошондо эмне каралган. Анан бул жерде абдан маанилүү нерселерди жазып өтөт. Мындай дейт да: Манас мааракесин 1000 үй тигип, 1000 мал чалып, казы картаны былчылдата чайнап, карсылдай күлүп жайнап, эртеси кош айтышып тарап кете берүүчү маараке болбош керек. Той да болор, бирок тойдун эртесинде түндөп көчөгө качкан журттун сапырылган күлү калгандай болбош керек. Ал үчүн өкмөттүн тапшырмасы менен мамдирекция дубан аймактарга чейин уюштуруу топторун түзүп, ушул ишти жапа-тырмак кабыл алышыбыз керек деп жакшынакай оюн айтат да. Анан мына могул бул кишинин жана Манас айылы бар го. Бул жерде ошо идеясы грандиозный да. Айтып кетели. Манастын аркасы менен эли колдоо берсе дейт. Мейман исман көп келчү, чет элдиктер көп келчү. Эгемендүү республикасынын борбору Бишкектин жака белинде дейт. Тактап айтканда эски аэропорттун жогору тарта боз бөлтөктү кучагына алып, андан ары Ата бейит, Чоң таш, Аларчаны алкымдап, чак
шаарча курулуп, анда кол өнөрчүлөр, көркөм сүрөтчүлөр, зергерлер, уздар, жана башка ошо музейлер, коммерциялык дүкөндөр, жайма базарлар, кинотеатрлар, стадион, маданият үйү жана башка болуп, эл сейил курар, ошол жерде маектешер, ой бөлүшөр, Кыргыз мамлекетине келчү расмий жана бейрасмий коноктор, токтор сүйлөшөр, тарыхты такташар, иш өткөрөр жайлар, имараттар курулуп, Кыргызстандын эл аралык туристтик бир аймагы болуш керек деген абдан мындайча айтканда, мисалы азыр мына казак туугандар Ахмет Ясауидин Кул Кожакмат Ахмет тегерегинде Түркистанды укмуштай эме кылып атпайбы. Өзбек туугандар Амир Темирдин комплексине маны айтыштын кереги жок. Монголдор Чыңгыз айтма эменин Чыңгызхандын мына ошол типте болсун деп ушундай маселени ушундай көтөрүшөт экен да, чоң маселеди. Эми негизи бул жанагы айтылган бул макалада, ошо Ашым акенин макаласында жазылган нерселердин бир катары бүгүнкү күндө баягы ишке ашып иштеп атат да. Мисалы үчүн Манас айылы бул курулду, бир мезгилдери бияка эч ким барбай бузула баштаган, мына акыркы жылдары Манас айылын муну Бишкек сезине бекитип берип, силер карап турасыңар деген нерсе болгон. Бир кезекте ал жерди жана Акун Тактасартов агай ошол иштетип жүрдү. Анан кийин бесхозный болуп калганда, анан азыр мынагу Бишкек сези карап ошол жерде жаңы үйлөнгөн жаштар барып, ошо Манас тууралуу анча-мынча маалымат алып, ошо Манас миңде болгон окуяларды кичине мындай үстүртөн болсо дагы таанышып аткан билебиз да. Бирок баягы декларацияда айтылган жана указдагы нерсе кийин ушундай бир борбор болсо, кол өнөрчүлөр чогулуп турса, манасчылар ошол жерде Манас айтып атса деген тилек учкай эле болуп анан аткарылбай калды десек да болот да. Бүгүнкү күндө мунун функциясын баягы көп акчаны жөн эле салып коюп анан туруп калгандай бир сезимдер да пайда болот да ушул Манас айылы боюнча. Бул жерде бир чоң ой ошо жанагы чоң жыйында талкууланган экен да. Мынау Манастын жанагы Алоо экенин зомбулугунан кутулуу, анан кийин барып Алтайга барып, Алтайдан Ала тоого көчүп келүү. Мына ошол Манас жолу деген аталыштагы фильм тартылыш керек деп анан ошо боюнча да айткан экен. Эми бул жагы кандай болгон мен аны айта албайт экенмин. Аны өзүңүз фильм тартуу жагы сөз козголгонбу же канчалык козголгон? Эми фильмде баягы Мелис Убукеев жана Вселенная Манасы деп, Манас ааламы деп фильм тарткан. Бул кишинин 98-жылы Манас 1000 жылдык өткөндөн кийин ошол кыргыз элинин Улуу Манасы деген орус тилинде китеби жарык көргөн. Андан тышкары ошол Манас эпосун кайрадан басып чыгуу боюнча дагы иштер иш планга кирип, анан бүгүнкү күнгө чейин ошол академиянын фондундагы фонуна чогулган Манастын варианттары жарык көрүп келүүдө да. Бир 15 вариант жарык көрдү бүгүнкү күнгө чейин. Бул жагынан эми иш жүрүп атат, бирок кандайдыр бир солгун Жайра болуп атат, жайраак жүрүп атат. Негизинен мына жакында эле Сооронбай Шариповичтин указы менен Манас академиясы, Манас жана Айтматов академиясы деп түзүлбөдүбү. Эми бул академиянын дагы аткара турган иши өтө чоң деп ойлойм. Бул кыргыз элинин алдында ушул Манас эпосун мындан ары дагы пропагандалоо боюнча биздин улуттук академиядагы
Айтматов институту менен биргеликте ошол жерде баягы Кыргыздын алтын казынасы десек болот, руханий казынасы, баягы архивдери бардыгы ошол жерде сакталып атат да. Анан ошолор менен биргеликте бир иш жүрсө, мамлекетибиздин дагы руханий эс тутумун бир жаңы бир деңгээлге көтөрүүчү шарттар бар деп айтсак болот да. Анан ошол жанагы Манас Миңжин идеясын башталып, аягына чыгышыны анан мына моундай кылымга тете 5 жыл деген хронология түзүлгөн экен, баягы Манас Миңдин жыйынтыгы мененчи. Эмне иштер аткарылыш керек деп. Анан бул жерде мында 2 маанде эме болгон. Аскар Акаевичтин бийлик менен өтүүнүн 5 жылдыгы, анан жанагы Манасты ушул өткөрөлүү деп башта жылын айтышкан эмес экен. Анан эми 1000 жылга кандай токтогон, аны темирге өзүңүз айтсаңыз керек. Азыр мен кичине эме кылып кетейин, анан мындай кылып. Анан ошол Манасты эме кылганда баягы биз кутулбай жүргөн баягы коррупция деген бар да. Ошо коррупция маселеси дагы ушул эмеге карата бир 3 жолу абдан көтөрүлгөн экен. Жөнүн окуп кетейин. 1994 жылдын 24 августунда президент мамлекеттик коррупцияга чечкиндүү күрөш жарыялады дейт. Коррупцияга биринчи ошо күрөш жарыялайт экен. Ошондой эле 29 мартта Акаев кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү жана коомдук тартипти чыңдоо боюнча республикалык кеңешме өткөрөт экен. Андан кийин дагы бир чоң коррупцияга каршы иш-чара өткөрүп, анан ошондо Аскар Акаевич баягы атактуу силерди эменин Манастын арбагы урсун деп ушул баягы кийинки эмесинде биз ушу Манасты 1000 жылдыгын өткөрөлү деп атсак, баардык тыйын тыпыр каражатыбызды ушу Манаска арнап атсак, силер аяк биягыдан жөн койбой Талап атасыңар. Талап атасыңар деп, анан кийин ушуну айтат экен да. Анан баягы эме жакындап келатканда, маареке жакындап келатканда, ошол 1995 жылдын 16 августунда Түркиянын премьер-министри Тансу Чиллер айым атайын ошол Түркиянын президентинин тапшырмасы менен келип бул жерге ушу Манас Миңге Түркия жардам берген да. Анан жанагы ошондо эле мына Манас Түрк университетинин маселеси чечилет. Анан ушудан кийин жанагы түрк ишкерлери келип абдан иштей баштабады, бул жака келип иштей баштады. Ошол Тансу Чиллер айым чечип кетет экен. Анан бул Тансу Чиллер айым ошол келип кеткенде биздин кыргыз элиге аябай таасир берген да. Кыздардын атыны Тансу коюшуп, анан кээ бир кафелер пайда болуп Тансу деген. Анан бир электроприборлорду чыгарышып атын Тансу коюп. Ал ошондой айым болчу да. Эмеси көрүнүшү дагы анын өтө чоң келечеги бар деп жүрүшкөн. 4 жыл иштеди, эме болуп кетти. Анан кийин 25 август күнү чет элдик конокторду баягы чоң мааракеге тосуп ала башташканда, ошонун башталышында Пакистан Ислам Республикасынын премьер-министри Беназир Бухутто келет экен. Ооба. Мен эсимде ошол тосуп алган эмелерде баягы элдерди жолго чыгарып, мынтип желектер менен тосуп алган эсимде да. Келип анан Аскар Акаевичти ошол Манас Миң мааракеси менен куттуктап, анан эртеси Ошко учуп барып, Сулайман тоого зыярат кылып, анан учуп кетет экен да. Анан эми мааракенин өзүнө келсек,
баягы өткөндө мааракени биз мындай эле чолуп өтүп кетиппиз. Мага өтө көп коңгуроо чалуулар болду. СМС жөнөтүштү, WhatsApp'тан чыгышты, социалдык тармактан чыгышты. Силер мынтип эле баратасыңар. Ушу бир үстүртөн эле бир кененирээк айтып бербейсиңер дегенди мен ала келдим. Мына дүйнөнү бияк экен. Дүйнөнү дүңгүрөткөн 5 жыл деген эме баягы жыйындын башталышы. Ошол жыйындын башталышынын кульминациясы бул эме болгон да 28 болгон. Ошол 28 жөнүндө кичине элге кененирээк айтып бербесек, мына могу жерде ошол эркин 2 спец номер жарыяланган. Кыргыз Туу гезитинин 1 номер толугу менен ушул ишке арналган. Атайын эркин тоо, мына эркин тоо свободный гору деген, мында Аскар Акаевич Манас кыргыз урухунун өчпөс жылдызы деген доклад жасаган. Мына ушунда кимдер катышкандыгы жөнүндө абдан жакшынакай эме бар. Президиумга чыккандар, почетный президиумга чыккандар, ошол 28 күн эртең менен саммит өтөт экен резиденцияда. Кыска эле ал бир 2 саат. Анан келип эле ушул Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ошондо келет экен. Значит, президиумда Аскар Акаев, Ислам Каримов, Сапармурат Ниязов, Нурсултан Назарбаев, Гейдар Алиев, Сулайман Демирел, Россиядан вице-премьер-министр Российской Федерации Юрий Яров келген экен. Генеральный директор ЮНЕСКО Фредерика Майор, Чыңгыз Айтматов, спикер Обеих палат Матыбраимов и Чолпонбаев дейт. Анан кийин председатель комитет Конституционного суда Чолпон Баеков отурган экен. Анан эмени чогулушту премьер-министр Апас Жумагулов ачкан экен. Анан бул жерде бир эме бар. Мына сүрөттө турат. Түркия, Түркменистанын президенти. 6 президенттин сүрөтү түшкөн килем жасап келген экен ошол эмеге. Келип анан залга могу жерде ийилип коюп, ошонун алдында өткөн экен. Анан бул жерде жыйын аяктагандан кийин по итогам встречи дейт. На высшем уровне состоялся пресс-конференция дейт. Президент Кыргызстана Акаев вручил всем президентам орден Манаса и нумизматические золотые и серебряные монеты, выпущенные к тысячелетию эпосу Манас дейт. Ошо келген баягы ардактуу конокторду ушул тосуп алат экен. Анан Кытай Республикасынан чоң делегация келет. Ал чоң делегацияны азыр мен окуп берем. 30-га жакын адам болгон ал делегациянын составында. Бияктан окуп берейин. Бул делегациянын жетекчиси заместитель председателя Государственного комитета Кытайской Народной Республики по делам национальности Ван Цзин деген келген экен. Бул деген өтө бийик кызмат да. Ошол Кытайдын төрагасынын орун басары келген экен. Анан ошону Аскар Акаевич 30 август күнү Кытай делегациясын өзүнчө кабыл алып, анан булар 31 күнгө эмеге катышат. Эгемендүүлүк күнүнүн майрамына катышат. Ошондо Кытай делегациясы Вен Цзин баштаган делегация
почти 5 күн жүргөн болот да булар. Мындайча айтканда ошол мааракеге өтө негиздүү катышып, анан өткөндө сөз кылдык. Мына ошол иш-чарадан баргандан кийин анан булар Манаска болгон баягы көңүл бөлүүнү өтө баягы жогорку деңгээлде өткөргөн да. Ошонун боюнча өзүңүз билсеңиз керек. Эми бул Кызыл Суу автоном областынан дагы ошо делегациянын баягы составында бир топ адамдар келген. Алардын башында ошол убактагы Синжан Уйгур автоном областынын автоном районунун экинчи жетекчиси Шаршыбек Сыдык деген кулжалык кыргыз аксакал жетектеп келген. Кыргыз делегациясын анын составында ошол мезгилде Жүсүп Мамай Манасчы дагы кошо келген. Анан бир катар ошол жазуучулар, Кытайдагы биздин тектеш баягы кыргыздардын бир катар адамдар, белгилүү адамдар келишкен да. Анан бул дагы өтө кыргыз үчүн, биз үчүн өтө бир баягы жагымдуу, анан бир жакшы маанай жараткан иш-чара болгон. Себеби биз баягы 69-жылдан кийин Кыргызстан менен Кытайдагы кыргыздар менен Кыргызстандын ортосундагы байланыш үзүлүп калган да. Үзүлүп калган. Анан баягы Советтер Союзу менен Сталиндин баягы 20-съезде культ личности каралгандан кийин Мао Цзэдун менен Сталиндин ортосундагы мамиле жакшы болгон да, аябай. Анан баягы мамилелер үзүлүп, анан Советтер Союзундагы бул Кытай менен мамиле бузулгандан кийин өтө мындай курч абал жаралгандагы ошол биздин тияктагы кыргыздар деле айтып атпайбы? Бул совет деп, биз кыргыз деп айткан эмес, совет деп. Советтин музыкасы жакшы деп, адамдары жаман экен деген нерсеге чейин барганбыз деп айтышкан да. Ошондой эле биз тараптан дагы Кытай мамлекетине карата саясат өтө курч болгондуктан бизде деле ошондой пикирлер болгон. Бирок мына ошо 95-жылдагы алды менен 93-жылдагы курултайда, анан бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы болгон да. Андан кийин Манастын 1000-жылдыгында ошол байланыштар кайрадан чыңдалып, кайрадан баягы жаңы бийиктикте, жаңы эмеде болгон. Ошол жанагы Кытай өкмөт жетекчиси жетектеп келгенден кийин баягы Ван Син мырза жетектеп келген делегациядан кийин Кыргызстандагы тиги Кытайдагы кыргыздар менен мамиле тыгыз болуп жол ачылган да. Айтсак, кээ бир туугандар жарымы биякта, жарымы тиякта болгон байланыш үзүлүп калган да. Анан кайра карым катнаш жакшырып, мамиле жакшырган болчу да. Ушуну айтсак болот. Анан Кытайдагы манасчылардын манасын изилдөө дагы биз үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн деп айтсак болот. Жол ачылган экен. Жол ачылып, мүмкүнчүлүк түзүлгөн. түзүлгөн. Кытайлык кыргыздарга көңүл жакшы бөлүнө баштаган экен. Мектептерди кура баштайт. Анан кийин баягы өздүк көркөм чыгармачылыгына көңүл бөлүшөт. Ушундай болгон экен да. Анан дагы бир нерсени айта кетиш керек. Ошол жанагы дүйнөнү дүңгүрөткөн 5 күндөгү баягы кульминациялык 28 август күнү 29 мамлекеттин жетекчилери ошол Манастын 1000-жылдыгын куттуктаган экен. Алардын көпчүлүгүнүн куттуктоосу бар, бирок бир экөөнү белгилей кетишке туура келип атат. Его превосходительству господин Акаева, президенту Кыргызской республики. Уважаемый Оскар Акаевич, в связи с празднованием выдающегося события тысячелетия национального эпоса Манас передаю вам и в вашем лице всему кыргызскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания. Манас вобрал в себя духовную силу кыргызского народа, мудрость, размах и широта его таланта. Это древнейший памятник основа
народного творчества занимает достойное место в сокровищнице мировой культуры. Заложенные в эпосе «Манас» идеи единения народов, братского взаимопонимания и мира хорошо понятны и близки россиянам. Они находят свое отражение и в российско-кыргызских отношениях. С большим удовлетворением отмечаю, что развитие всесторонних отношений и сотрудничества между Россией и Кыргызстаном носит устойчивый поступательный характер. С наилучшим пожеланием, Борис Ельцин, президент Российской Федерации. Уважаемый господин президент, мне доставляет огромное удовольствие поздравить народ Кыргызстана с национальным праздником тысячелетия юбилея эпоса «Манас». Легендарный Манас олицетворяет лучшие духовные черты людей Кыргызстана, свободолюбие, щедрость, честь и готовность к жертвам во имя лучшего завтрашнего дня. Искренне, с наилучшим личным пожеланием, Уильям Джон Клинтон, президент Соединенных Штатов Америки. И башка дагы бул жерде өтө көп, мисалы мындай сыртынан негизинен Россия менен Американын президенттери куттуктаганы деле бул өтө бардыгынын атынан өтө чоң. ооба, мында Александр Лукашенко жүрөт, президент Республика Корея жүрөт, Кореядан анан кийин эме Уругвайдан, ошол жактан делегациялар келет экен, биякта бар. Президент Социалистик Республика Вьетнам жүрөт, президент Республика Болгария Жюлев жүрөт, Ясир Арафат жүрөт, Палестинанын немеси. Көп абдан ошо бардыгы ушундай жакшы жабындуу. Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө бул ООНдун алкагында өтүп аткандыктан дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ошол ООНдун мүчөлөрү болгон өлкөлөр кайдыгер караган эмес да. Анан булар баягы ТРТ каналы аркылуу түз эфирге алынгандыктан ошол каналды көргөн бардык өлкөлөр кызыгуу менен карашкан десек болот да. Ушул Манас 1000-дин мааракенин өтүшүн кызыгуу менен карап, бул жерде турат 60тан ашык мамлекеттин өкүлдөрү эме келген экен. Журналисттер. Анан бүт Манас 1000 Европанын бардык өлкөлөрүндө, Америкада, Японияда, Кытай, Бразилияда да, Индияда да белгилениптир. Индияда көңүл бөлгөн экен бул маселеге. Анан эмеге бир токтолуп өтсөңүз, Темирбек мырза. Мына Манасты 1000 жыл деп белгилегендигине ар кандай сөздөр азырга чейин айтылып келбейби? Маскаракаевич айтканда, муну эч ким тактаган эмес. Биз шарттуу алып атабыз деп. Бирок азырга чейин ушу сын болуп атат да, ушуга кандай баягы сындын негизгиси эле бул эпостун 1000 жылдыгы эмес, Манастын 1000 жылдыгы болуш керек деген нерсе айтылып атат. Эпос деп коюшкан депчи. Бирок эпостун 1000 жылдыгы деген туура эле деп ойлойм, себеби ошол Манас эпосу мындан балким 1000 жылдан да нары жаралышы мүмкүн да. Себеби муну ал убакта хронологиясын эч ким баягы тактаган эмес. Сиздей болуп эгерде мынтип жазып калтырган кол жазмалар болсо, анда так айтылмак да. Бирок бул өткөндө да айтпадык. 40-жылдары эле ушу Манастын 1000 жылдыгын белгилейбиз деген демилгелер болгон. Бирок белгилүү бир себептер менен өткөрүлбөй калган. Биринчи жолу жана 37-жылдагы, 38-жылдардагы репрессияга учурап калып өтпөй калган. Кийин болсо дагы белгилейбиз деп атып, атамекендик согуш чыгып кетип, согуштан кийин баягы талкаланган экономиканы кайра калууна келтирүү маселеси тургандагы Манастын 1000 жылдыгы белгиленбей калган. Бирок баягы билгенге Семетейдин тою, билбегенге Манастын ашы деп баягы тайторуну чапканда айтат эмеспи? Анан ушул 1000 жылдык деле ошол Манастын ашы сыяктуу кабыл алынган десек дагы болот да. Өзү негизи бул
Манас эпосунун 1000 жылдыгы ошол 95-жылы белгиленгени менин оюмча эң туура болгон. Бул эң сонун мероприятие болгон. Дүйнө эли кыргызды, ошо кыргыз деген эл бар экенин, анын Манас деген баатыр бар экенин ошондо аңдап билген да. Негизинен мына Индияда же болбосо буддизмдин, индуизм философияларында Манасты бул улуу аң сезим катары эле белгилеп келет да. Ал эми мына Кытай хроникаларында бул Манас бул бог войны деп дагы, согуштун кудайы деген дагы нерселер айтылып келет. Бирок ушул жагынан алганда биз бул реалдуу Манас болгон, ошол реалдуу инсан Манас жөнүндө жазылган атайын түзүлгөн эпос болгон. Ошол эпостун жаралганына 1000 жыл болгон деген нерсенин өзү менин оюмча туура. Себеби жөндөн жөн эле эпос жаралбайт да. Жөн жерден жомок жаралбайт деп айткандай, жөн эле жаралбайт. Ошол себептен эгерде эпоско 1000 жыл болсо, анда Манас андан нары дагы кетери анык деп айтсак болот да. Анан албетте бизде бир мезгилде биз айтып жүрөбүз, баягы Петр I Россияга алга император болуп келгенден кийин атайын Австриядан, Германиядан тарыхчыларды, окумуштууларды алып келип, аларга акча төлөп туруп тарыхтарды аябай бурмалаткан экен да. Бурмалаткан. Анан 400 жыл бою бул кыргыздын тарыхын, түрктөрдүн тарыхын такыр мындай бурмалаганы бир болсо, экинчи жагынан изилдегенге тыюу салынган учурлар дагы болгон да. Эми муну биз бир четинен алсак, баягы мисалы үчүн Манас эпосун деле акыркы жолу 52-жылы биз баягы тыюу салып, атайын конференция өтүп, Манас бул реакциондук экен, бул пан-исламисттик экен, пан-түркистик экен деген жарлыктар тагылып туруп, анан таптакыр жоюп салганга чыгарбай койгонго аракет кылышкан да. Андай күчтөр деле болгон. Андай күчтөр бүгүнкү күндө деле бар. Анан ошол күчтөр бүгүнкү күндө бул туура эмес, Манас бул жомок болсо, анан эмне деген нерселердин баарын айтып келишет да. Бирок биз баягы кыргыз болгондон кийин биз ошол Манасыбыз менен сыймыктанып, Манастын ичиндеги көп ачыл элек сырлар толтура, ошолорду четинен кичинеден ачып бүгүнкү күндө биздин телекөрөрмандарга, окурмандарга жеткизип келебиз да. Бүгүнкү күндө дагы ошо Манасты бөлүп жарып, бул салттуу Манас, бул салттуу эмес Манас деп бөлүп жарган дагы күчтөр бар да. Анан эми биздин негизги максатыбыз мына сиз менен бүгүн 5-телеберүүнү тартып атабыз. Ошол Манастын 1000 жылдыгын белгилегендин 25 жыл болуп кеткендигин айтып атабыз да. Ошондон бери мына сиз 40 дептер жазып, ошол ар бир газетага чыккан макалалардын баарын кыркып, сактап, өзүнчө бир хроника кылып келесиз. Бул дагы балким дагы 100 жыл, 200 жыл өткөндөн кийин биздин урпактар мына ушинтип бир-эки аксакалыбыз отуруп алып сүйлөшкөн экен, айткан экен, бир аксакалыбыз мынтип жазып жүргөн экен деп дагы келечекте айтып калышы баягы мүмкүн. Анын биз эми баягы тарыхтын жазылбай калган, эметпей калган дегендин да көп себептери бар экен да. Ачылбай калган бүктөмдөрү деп себеби чаң басып калган китептерди өрттөгөн, диний кызматкерлер өрттөгөн болсо бир жагынан, экинчи жагынан жанагындай Майер, Шлицер, Байер деген немис окумуштуулары келип туруп, анан бул түрктөр, скифтер деп анан баарын чалды куйду кылып туруп чаташтырып салган да. Анан сиздин социалдык тармактан көрдүңүз болуш керек. Жакында эле бир орус аялдын берген эмесинде бул YouTube'да жүрөт, көрүшсө болот. Кыргыз мамлекети мындан 7,5 миң жыл мурда, то есть биздин доорго чейин Иса пайгамбардын
дан баштап жыл сүрүүгө чейин эле 5,5 миң жыл мурда Кытай императору менен Кыргыздын кааганынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал келишимде жеңген тарап катары Кыргыздын алтынын Кытай императорлору акыр заманга чейин сактап беребиз деп келишимге кол койгон деген маалыматты айтып атат да. Анан биз бүгүнкү күндө башкаларга кайрылбай эле кыргыздарга кайрылышыбыз керек экен деген нерсени окуганда чыны менен биздин элибиздин байыркылыгы, анын ичинде ушул Манас атабыздын дагы байыркы бир мезгилде кыргыз мамлекетин түптөгөн, ушул мамлекетти курган, мамлекетти коргогон кызыкчылыгын, улуу инсан болгондугун биз эмне үчүн белгилебешибиз керек, эмне үчүн айтпашыбыз керек. Мына 25 жыл, 1000 жылдыкты белгилегенден бери болсо дагы коомдо эмнедир муну унутуп коюп, буга караганда коронавирусту жогору коюп, анан бир чатактарды, элдердин ортосундагы жаңжалдарды көбүрөөк айтып атабыз да. Биз тескерисинче элибиздин сыймыктана турган манасыбызды көбүрөөк айтсак, коом үчүн дагы, жалпы адамзат үчүн дагы бул чоң пайда алып келе турган кеп болот эле деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздүн коногу белгилүү жазуучу, публицист, хронолог, мына Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленгенден бери 25 жыл өттү. Ошол 25 жылдын ичинде тынбай ошол Манаска байланышкан баардык иш-чараларды, газетага чыккан макалаларга чейин кыркып, чогултуп, 40 дептер жазган замандашыбыз Муса Сапаев болду. Мусаке, сизге рахмат, атайын келип, ушул биздин атайын теле берүүбүздө катышып, элибизге кайрадан бир эске салып, ушу момундай окуялар болгон эле, могул адамдар катышкан, могулар минтип айткан деп биз баягы Акаевди качып кеткен президентти эле көп айтабыз да. Ошол эле мезгилде ал кишинин жасаган эмгектерин көпчүлүк учурда унутуп коет экенбиз. Сиз эске салып атасыз. Бул баягы кыргыздын айкөлдүгү деп ойлойм да. Сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.